Уважаемое правительство Кыргызской Республики, пожалуйста, дайте возможность вернуться домой, к семье, к своим детям, к своим родным и близким в этот тяжелый для всех момент. Не дайте нам остаться на территории чужой страны. Башка мамлекеттер 2 адам калабы, 3 адам калабы, баары бирөө алып кетип атышат. Бизде кайдагер карабагыла. Квартирадан чыгып алганбыз, барсак эми квартирага кайра нары акчабыз жок, квартплат бергенге күнүнө тамак ашыбызга 1000 рубльдан акча кетип атат. Biz Kırgızistan'a ketemiz, biz kişine жардам берип коюңуздар. Келечекте шайлоолор көп болот. Если биздин арабызда ушул депутаттын, президенттин балдары болгондо бул жерде мынтип калбайт элек, биз кетет элек ошол балдар. Качан эчеге эле кетет элек. Күндөн Москвада министрдин баласы болгондо кетмекпиз. Ооба, бир эле депутат жөнөкөй эле мындай эле жогорку кеңеш эмес, городской депутаттын эле баласы болгондо биз кетет элек давно элек. Жазып атат, ол жакта отуруп бергиле, бул жака келип эмне кыласыңар деп. Биз эмнеге барбайбыз Кыргызстаныбызга? Барышыбыз керек, бизде балдарыбыз бар. Силердин эле бала чакаңар, силердин эле аягыңар, силердин эле келиниңер ушинтип калып кетсе эмне кылам делеңер ушул жерде? Москвада бөтөн жерде акчасы жок же үйү жок, тура турган жери жок болсо эмне кылат делеңер? Бул жерди түгүнөн болсо ham касып алып кетет делеңер сиз. Бизди алып кеткиле, эмне кылайлы бул жерде бизге? Бир ай жата беребиз, колубузда билек. Бир ай деп атат, так бир айдан кийин так узатып кетиши мүмкүн болот. Жардам бергиле, ушу свет улап берели, урматтуу президент, урматтуу депутаттар. Ушундай күндө мынакей жок дегенде ушулардын светин бекер кылып койсоңор болот эле, карыз бар деп светин да кырып койсоңор, өздөрү квартирада ушундай жаш балдар мынакей, жаш балдар менен жашап атканды. Негизи башка мамлекеттерге окшоп биз жардам бере албайбыз. Казакстандын акчалары көп деп уялбай депутаттар сүйлөп отурасыңар. Апаңар барып атабы? Сизге дагы кандай жардамдар керек? Айжы. Сизге дагы кандай жардам керек? Свет кирсе элеби? Мамлекетке болушунча жардамыбызды, салымыбызды коштук колубуздан келишинче. Биз кетишибиз керек. Өлсек дагы, тирилсек дагы өзүбүздүн үйүбүздө, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн ата-эне, бала чакабыз, тууган уруктарыбыздын жаныбызда болсок болду бизге. Бүгүн Кыргызстандагы жана ошондой чет мамлекетте жашаган жарандарыбыз, мекендештерибиз өз мекенине келе албай, талаада, аэропорттордо, жолдо калганын көрүп, суукта калганын көрүп, ач калганын көрүп, жүрөк сыздайт. Башка өлкөлөр өз жарандарын үчүн баштардан эле кам көрүп, аларды азык-түлүк менен камсыздап коюшкан. А биздин мамлекет андайга даяр болбой калды. Дагы бир жолу айтып коеюн. Бүгүнкү күндө мекенине келе албай жаткан мекендештерибиз, ошондой эле мекенинде ач отурган үй бүлөлүү, бала чакалуу жарандарыбыз аянычтуу күндөрдү баштарынан өткөрүп жатышат. Бай көпөстөр, силер депутаттыкка шайлоо күнү келгенде биринчи кезекте ошол аярлуу жашоодо жашап жаткан шайлоочуларга барып, аларга 2000 сом, 5000 сом бере коюп, аларды алдайсыңар. Силер жолдоруна көпүрө салмыш болуп алдайсыңар, шагал төктөрмүш болуп алдайсыңар, кичинекей үзүндүү жерлерин асфальттамыш болуп алдайсыңар. Силер ошондой жол менен бийликке келесиңер. Бийликке келгенден кийин ошол акчаңарды кайтарып алуу үчүн парламентте кнопка басып урдап баштайсыңар. Өзүңөрдүн партияңарды түзүп алып, жакынкы күндө боло турган шайлоодо ошо партияңарды өткөрүүгө камданасыңар. Силерге элдин ден соолугу керек эмес, силерге байлык, бийлик, шайлоо керек.